Мына 35 тонна көмір алып жатырсың. Өкімет есебінен ақшасын бердірші. Жоқ, біз ақшасын біз бердік. Жоқ, мемлекет ақшасы кетеді. Қана ке, зам директор қана. Қайда кетеді 35 тонна көмір? Зам директор. Балдар сексен. Үш ойдасың ба дейді? Директор қаяқта болсын? Bu köylü mesela, cıvıt ölmüştü. Etti, imitatsın. Mmemleketlerden akşam ne dese, ömür aldı, cıvıt otobüste gelen neyse de, bunda yoğuruş. 18-21 градустан төмен қармауға депті. Жылылықта. Қанша бала ағай бөлім сауарымыз? Группада қанша бала var журнал бойынша? 30 bala var. 30 bala var. Бүгін қанша bala var? 9 bala var. Bir atam? 25 öyle. Var geleceğiz. Niye az 5-6 taş job sırap gitti. Yani alışsan gelinde söyle kaldı. Bugün belgelediniz mi? Bilmiyorum, belirleyecek mi? Hazır. Siz sabahı götürsünüz. Sabahı kim var, kim yok, özünüz Hazır kelip kalışı günde bularda, boldarda jinav jönөткөн bolдардын кайрадан. Негизи ошо башында сиз журналга киргенде, сабакка киргенде биринчи эмеде. Келгенде мугалимдин биринчи балдар кандайсыз? Kim var, kim yok, kim var, жоғын. Ана белгилейсиз. Мен белгилейм. Бирок азыр белгилейбизде сабагыбызда. Мен белгилейм азырчы. Өтүлгөн тапшырмалар. Бул катада турат. Сиздин катаңызбы? Менин катам. Моюн каласыз. Моюн калас. Балдар азыр канча? 9 эле бала. 30 балада. Калган каякта? Ban job sırap ketkenler var ayrı şartı. İki çocuğu sırap ketip, ben har qanday şart bilen doğru kaldı, başka doğru ketmay. Organ balдар алыстан келгендер 9 сына. 3 бала job sırap ketip деп коёду. 10, 11, 12 болду. 12 калган балдар. Алыстан келгендер, Баткенден келгендер ал келбейт. Белерден келгендер алдай келбейт. Бойдон келгендер алдай келбейт. Алар күнүнө барып келет. Жатаканы бар? Жоқ, жатакана бар. Job sırap ketkenler var. Экөө жооп сурап кетти. Бирөө Баткенден келген, бирөө Өрүптөн Ноокаттан келди. Аны алып салалы. 15 бала болду. Калган 15 бала. Зам директор кайда? Az келет екен. Жерге келдіңіз бе? 15 аз болуш, 9 бала болду. 30 бала. 30 жапыр болчу, 30 ичинен 9 бала болду. Siz emне кызмат кыласыз? Сиз ошо директордун орун басары катары, бүгүнкү күндө директордун милдетин аткаруучу катары, сиз эмне кызмат кыласыз? Мен анын устаттары билсин. Сиздин Биз устаттардан требовать кылабыз. Устаттар балдарды катыштырат. 21 бала кайда? 21 бала бүгүн сабакта жок. Кайсыл эме? Кайсы группа экен? Анча кайсы группа экен? 30 бала журналда 30 бала. 30 бала деп турат. Агайын 9 бала менен сабак окуйт. Экинчи курс экен. Кечээде 90% балабыз катышкан. Бүгүн эле кайда эмне үчүн эмне себептен? Ооруп калышып атат, жооп сурап калышат. Мына башка айылдардан келбей коюп Мен атышат. түшүнөм. 21 бала эмес да. Мен 5 баланы алып салайын мейли, ошондой ооруп калды. Биз да ошентип айтабыз. Турмуш шарт ар кандай болот мейли. Кет 5 баланы минусқа берели. 5 балага жооп бергиле. 16 бала, деп айтабыз. калган 16 балага. Сурап билип берет. Качан? Сиз күнүнө билишиңиз керек. Күнүнө баламыз кайда билип атат, канча бала? 2 жылдык болуп турат. Жерге барып салабыз деп заң кирип отурушат да. Жерибиз бошосо элдерибиз да. Көмөкчү чарба бар. Бул жактанча жер берилген айлап атам. Канча гектар азыр? 10 гектар жер бар, ошол Көмөкчү чарбага бергенсиңер. Кайракы же сугат? Сугат айдоо жер. Сугат жер. Сугат айдоо жер. Себеп булар өзүн өзү камтасын. Анан бул жакта фермерлер, башкалар бар да, адистерчи ошону практика барып Канча болду бергендер? Бул союз учурунан бери эле бар. 10 гектар жерди иштетесиз. 100 гектар болчу. 90 гектарын кайтарып бергенбиз. 10 гектарды азыр иштетесиздер. 10 гектарга эмне октябрда 2021 беде бар азыр. Эмне беде тоют. Канча беде эгилди, канча эме бар азыр силерде? 2 гектарда беде бар. 1 гектарында будай бар. Калганында 7 гектарда. 7 гектарда дагы негишкен. Быйыл 21 жылда эмнелер тектиңиздер? Биздин өзүбүздүн сотрудниктерге бергенбиз. Бөлүштүрүп. Жок, кантип эметтиңиздер? Бухгалтериянын кана эсеби?
ошол 10 гектар жерге кантип айдадыңар, канча садаркаңар кетти, канча түшүм алдыңар, канчасын сотрудниктерге кандай кылып бөлүп бердиңер? Аны мындай да, биздин неме боюнча ошол айыл сыртка жакында жерибиз, Шагалдуу жер. Ооба, шагалдындай. Түшүм азыраак берет, шагалдуураак начар жерибиз. болот экен. Биз 2 жыл эгип кара УБТК отурганбыз. Азыр ошо жакын жайгашкан элдер алып эгип турушат, бизге неме беребиз. Анан эмне алдап атасыз анан кийин? Жок, мен алдаган жокмун. Биз эктик деп атпайбыз. Жок, ошолор бул 2 гектар. Ошолор менен 1 гектарына мындай кылып эктик деп атпайбыз. Ошолордон сүйлөшүп прибыль табайлы деп. Кана аренданын договору. Ошо элге Кече берген. ошо боюнча тапшырдым, чакырдым эле ошолорду. Себеп мынаны дагы фосфор болот деп, ошол асылдуулугун жакшыртабыз деп булар төгүп турушат, күлдөрдүчү. Жок, мен буга түшүндүм. Аренданы алар барып айыл өкмөткө төгүшүптүр. Квитанциялары бар экен. Сиздер бизде арендада отурсаңыз. Ошону ана Исак ака нар жактан ким? Абсалам акалар. Тактайбыз, себеп көмөкчү чарбада бизде мектептерде да көмөкчү чарба. Азыр биз тапшырмай берип атабыз, көмөкчү чарбаны жакшырткыла, өзүңөр камсыздагыла деп айтып атабыз да. Квитанцияларды алып келгиле деп алып келебиз деп. Албай, акча албайбыз биз. Сиздердин биздин жерди, сиздердин көмөкчү чарбанын жерин айыл өкмөткө ким? Жок, ошолор өздөрү бөлүп алыптыр. Тактайбыз деп. Сиздер кантип алдыңыздар? Ошонун эсебинен түшүм алды да эл, эл алды. Бизге канча берди, эмне берди? Бир жолу 1200 сом мурдагы УПКРге берген экен. Аренда. Жок, азыр канча продукт алдыңар азыр? Айырга продукт эгилген эмес. Продуктта боло турган. Жок, будай эккен адамдар, ошол элдерчи. Кана канчага будай? Сиздер көмөкчү чарбаны башка бирөөгө берип башка өздөрү эле элеп алыптыр башка адамдар. Жок, башка да бизден сурабайлы өздөрү элеп алыптыр да ошо. Мен эми тактап аттым эле азыр. Мындай сиз зам директор аял киши экенсиз да, жерге эмеңиз жок. Просто директордун окусаңыз, директордун шалаакылыгы да. Эгерде эл келип басып алса, бул директордун шалаакылыгы. Буга эч кимдин күнөөсү жок. Мындай алганда сиз өзүңүздүн үйүңүздү башка бирөөгө бастырып атасыз деген сөз. Ошол боюнча мен чакырып кече 2 күн болду. Ошол адамдарды кече чакырып атасыз. Ага чейин эч ким неме болбоптур да, барып айтса дагы бошотпой коюшту. Буларга 100 гектар жер алышканда, бул Кыргызстанда анча-мынча мындай окуу жайда жок болсо керек. Ошону булар мындай жакшы иштете албаса, кыскарып акыры тапшырып жүрүп 10 гектарга түшүп калды. Азыр 10 гектар да буларда бар. Биз айтып атабыз, ошону жакшы макул шакал, өзү төмөн жери шакалдуу жерибиз. Пайдаланыңыздар, бедегестер, башка класстарбы пайдаланып, кичине мына зданияңыздарды оңдоңуздар, башка керектүү нерсеңиздерди иштетиңиздер, туурабы? Ошону колго алайлы деп мен. 10 гектар жер Ош облусунун аймагында бул өтө чоң. Бир да мектеп көлөмдөгү жер. Бирөөндө да жок мындай нерсе. Мен эми кызыгып ушул жер боюнча подсобный хозяйство боюнча эми чакырып көмөкчү чарбага берсе биз аренда албайбыз. Алыптыр. Мен ошол адамдар чакырып доказать этип берет. Ошо айыл өкмөткө барып төккөн боюнча. Жери боюнча көтөргүлө. Маселени көтөргүлө. Канча жылдан бери буларда турат? Канча жылдан бери булар суб арендага берип атат? Ким канча акча алат? Алар ушул арендага булардын вообще суб арендага берүүгө, суб арендага берүүгө жок булар. Кантип суб арендага берип койду булар? Эмненин негизинде? Бир тыйын акча албаса, бияка пайда түшпөсө. Өздөрү эле пайдаланып жүрөт да. Директордун үстүнөн кылмыш ишин козготуш керек. Эгерде ошол чындык болсо. Эми азыр ушул жерде мага 35 тонна көмүр бар деп уялбай турушун айттым. Сыякта да бар. 25 тонна деп БСШ. Немеде жамгыр кирбей турган жерлерге. Гаражда. Кантип кызык атасыздар ичи? Жок, саат менен да. Эмнени саат? Жагылат. Кечке эле жагылып турду. Мен канаке жагылганда ким калтырды? Мына жагылып кеткенде бар. Салам. Кандайсыз? Жакшысыз? Сиз канча эмнеде карайсыз? Канчага? Канча эмнеде жагасыз? Градуста. Кайсы убактарда жагасыз? Бир күнү. 70-80 градуска чыгабы? Канча кайсы убакта жагасыз? Эртең 5-те. Анан? Саат 12-1-де келсе алабыз. Анан? Саат 1 болду азыр. Сиз эртең менен бүгүн жаккан эмессиз да? Эртең саат 5-те келип жаккан. Канчада өчүрдүңүз? Азыр эс алдырайын деп 500 миңден макулдөрдү алам. Эми кантип азыр мына отоплениянын ичиндеги отоплениялар баары кармап чыкты азыр. Муздак отопление. Азыр сиз менен чогуу чыгып да кармап көрөбүз. 75-80 берип атам деп атасыз. Кантип? От жабылган эмес да, көрүнүп турбайбы? Мен биз эми эмеспиз, көрүнүп турбайбы? Ушуну акырын тиги эмен салып коюлгандан жүрүп атпайсыздарбы?
канча көмүр бир күндө чыгым кыласыз? Бир күндө канча көмүр чыгым болот? Мындан 3 кетет да. Ошондо кандай турбадан чөбү? Мен арабага же болбосо килограмм. Жок, вообще эми бир күндүк көмүр канча чыгым кыласыз? Орто эсепинен килограммын айтсаңыз. килограмм. Зам директор 300-400 болсо керек. 300-400 болсо керек. Жана кантип чыгымдайсыңар? Эмнеге 35 тонна көмүрдү кантип берип коюп атат булар эмнеге? Тендерге заявка берип атпайбы? 35 тонна көмүр бизге керек деп. Туурабы? 35 тонна көмүр алып атат. Аны каяктан алды? Эгерде сиз билбесеңиз, качагар катары сиз билбесеңиз, көмүрдү каяктан алды? Кантип 35 тонна көмүр? Канча жылдан бери иштейсиз? Кече жакында эле келдимишпи? Качагар болду? 12-синде. 12 ноябрданбы? Ооба. Жаңы экенсиң да? Кечеге келериңиз. 35 тонна көмүргө заявка берип атасыздар, буйрукма тендерге. 35 тонна көмүр кеткенин каяктан билдиңиздер? Эмне болгонун? Кантип аныктадыңыз? Агайлар түшүрүп калган? Жок. Котелдун китеби гана потребность. Кантип аныктадыңыздар? Сиздерге 35 тонна көмүр керек экен. Аны мен Бир күндө канча көмүр чыгымдалат? Мен билбейт экенмин, завхоз чакырдым. Сиз азыр бияка биринчи жолу түшүп атасыз, менге. Завхоз Бул жерди көрбөйсүз мисалы. Жок. Келип кирип көрүп, муш менен сүйлөшүп, канча тонна көмүр бар, канчасын жагып атасың, кантип иштеп атат, эмне үчүн жылуулук берилип атат деги жака, эмне үчүн батареялар муздак окуунун ичинде. Эми биз завхоздон сурайбыз да. Ошонун иши. Жок, ошолордун үстүнөн контролдо турабыз да. Мен учебный процесс менен алек болом. Контролдогон киши кабинетте отуруп контролдойт. Жок, мен учебный процесста bizde да. Сиз милдетти алып атасыз да. Директордун милдетин алдыңызбы? Буйрук барбы сизге директор милдети? Жок, мен өзүм келбесем дагы завхоздон сурап турам да. Эмне болуп атат, канча жагып атат. Контролдош үчүн ситуацияны билиш керек да. Сизде азыр эменин буйругу барбы? Что сиз сизге милдети жүктөлдү деген директор. Ооба. Чыкканбы? Чыккан. Кайсы милдет? 5-ноябрда. 5-ноябрдан баштап. Эмге көргүсүн алып 5-ноябрдан баштап керек. Эми мына бул жерден көмүр түшүп атат. Бир күндө канча чыгым кетет көмүр? Ага чейин эле түшкөн да. Жок, бияка чыгым канча кетет бир күндө көмүр? Килограмм расход билмейм. 3 саат жагасыңарбы? Муну билбесе, ушу киши билбесе, жок, бул эми 3 күн болду. Бул киши каяктан билет? Бул киши кайдан билет? Значит, директор. Кантип 3 саат жагып коесуңар? 3 саат кантип жагасыңар? Жок, 3 саат дедиби, канча график? Круглый сутка жагылбайт? Круглый сутка жагылбай эле койсун. 3 саат кантип эметип атсаңар? Мындай логически эсептеп көрсөңөр. Эртең 5-тен 12-1 чейин. Күндүз 12 Анан погода. Эгер жылуураак болсо эртерээк токтотолот. Эсептеп көргөн канча экен? Эртең мененки 5-тен күндүзгү 1ге чейин канча саат болот? 6 саат 7 саат болот. Анан эмне деп атасың? 3 саат менен 7 сааттын айырмасы бар. Каша мунун баардыгы каша мына. Мунулардын бүт баардыгы кылмыш да. Мамлекетке болгон чыккынчылык деп коет. Мунун бүт бар. Неге биз болушунча экономдоп жагабыз? Эгер жылуураак күн болсо жакпай так. Экономду кантип экономдойсуз? Сиз канча көмүр кетерин билбесеңиз кантип экономдойсуз? Эми ушул жерде иштелбесе эле эконом да, биз буну үйүбүзгө ташып кетпесек. Сиз каяктан билесиз? Үйүнө ташып кетпейт. Жок, эч ким ташыбайт да бул майда кумду. Кантип билесиз? Гаражыңар кампар бар. Замаки 194 территорияны канча жыл тазалайсыздар? Территория кескенде тазаланып турат. Неделя арсыбыта. Каяктан келген мыналар? Канча күндүн ичинде жыйылган мусор дейсиз? Мына арыктын ичин көрүңүз. Арыктын бар жагын көрүңүз. Канча күндө жыйналган мусор? Тез канча күндө тазалайсыздар? Бир айда 2 жолу суу кетип болот. Ушул 15 күндүн бөлүнгөн кишилер бар, тазалайт. 15 күндүн ичинде тазалайт. Немеде праздник болуп, окуучулар ыргытып салыптыр да. Тегилердин баардыгын ошолор ыргыткан. Жок, мына 194 студент, бул 194 деген армия бар да, солдат деген. Ошолорго 10дон кылып туруп бөлүп койсоңор, 10дон кылып. Балдар мына эмгекке тарбиялоо. Башканы тим эле коелу. Балдар ошол жерде жатаканада жатат, туурабы? Тамагын ичип атышат, билимин алып атышат. Анан ошол балдарга жөн эле эмгекке тарбиялоо. Балдар өзүбүз окуп аткан жерди өзүбүз тазалап коелу. Жүргүлө деп туруп 10дон бала чыгарсаңар, 100 бала 10 айга жетет. 10 айда силер мына жерде таптаза кылып тазалап турасыздар.
Мына жака кол тийген эмес деген сөз. Окуучуларды чыгарбайбыз да. Бөлүнгөн работниктерибиз бар өзү технический. Кана эми, кана. Ошолор Кана. тазалап, мына кароолдар тазалаш керек. Мына ошолордун Кана. территориясы. Бүгүн жооп. Муну дагы совхоздон сурайсызбы? Жок, бул жокмуш да бүгүн жооп сурап. Жок, муну деле совхоздон сурап коесузбу, сиз кабинетте отуруп эле. Тазабы, таза эмеспи аймакта? Чыгып койсоңуз болобу? Мен чыгып көрөм. Канакей көрсөңүз. Айтабыз, жасалаптыр да. Азыр өздөрү болгондо сурамакмын. Көзүң өрчүн айтмачы. Колду жүрөккө коюп туруп айтам, 10 тонна көмүр ушул жерде чыгабы? Эжеке келиңиз. Мында алып турбуз. 10 тонна көмүр барбы ушул жерде? Деке силер 10 тонна деп төгүп кеткен ошо бизге. Кантип төгүп коюңуз? Таразда көрдүңүзбү? Сиз кайсы кызматтасыз? Мен окуу бөлүм башчысы. Окуу бөлүм башчысы. Кантип алып койдуңар 10 тонна Кана көмүр? баягы неме? Орун агай. Орун агай көп. Накладной барбы? Мына агайлар Жок, накладной жок. бирок иштелип атат да бул. Комиссиянын Ал деле эмеси бизге да. неме Иштелип атабы кандай? Таразда өткөргөнбүз? Жок, тараздан өтпөйдү. Себеби биз келсек уже киргизип төгүштү баштаган экен ошол. Анан Мен баягы сурасам, төгүп түшүргөндөн кийин мындай болду да, ол немеге 3 немени организацияны көбүн жүктөп келиптир, бөлүп-бөлүпчү. Анан мына 10 тонна силердики деп түшүрүп кеткен экен, мына агайлар кабыл алган экен. Жетекчи жок деген сөз да булчу. Окуу жайда жетекчи жок деген сөз да. Бул жетекчинин шалаакылыгы деген сөз да мунун бардыгычы. Агай өзү Ким каалаган тендершик алып келип, короосунда мына дарбазаңар турат, ошол жерге кирип төгүп коюп атса, анда бул жетекчиңердин шалаакылыгы да. Башка эчтеке эмес бул жерде. Жөн эле өзүнүн ишине кайдыгер мамиле. Мына 35 тонна деп жазып атасыңар. 88 миң сом акча которуп атасыңар. Мамлекеттин эсебинен. Бул акча асмандан келген жок. 35 тоннага да берип атасыңар. Бирок котельныйга бир күндө канча көмүр чыгымдалат, анын эсеби жок. Эч ким билбейт. Котельныйыңар канча саат жагылат, муну билген киши жок. 7 саат котельныйды 3 саат жагылат деп атасыңар. Көрсөткөн көмүрүңөрдүн көлөмү жанагы мына. Турабы? Ыштыпыңар жанагы да турабы? Жатат. Көрсөтүп аткан мына 10 тонна укмуш деген көмүрүңөрдүн кебетеси могу. Анан эмне айтасыз? Мен айтам. Кантип айтам? Кантип мамлекет оңдой? Ушул айтпачы. Кантип? Ушундай эле жүрө беребиз. Тамам толуп эле жок болуп эле Кыргызстан. Тизилеп толуп эле. Мыналар айтыптыр, 10 тоннага чыкпайт деген экен. Чыгат. Кана бербейсиңер. Жазбайсыңар, жазып быраке. Ошол машина келди, тендерши келди да төгүктү кетип калды бизде. Мага телефондон эле көрсөтүп койду кагазды. Жазбайсыңар, канаки. Бирөөңөрдүн арызыңар барбы? Жетекчиңердин намына, айыл өкмөттүн намына, акимдин намына, зам акимдерге жазбайсыңар. Район укпай атса, айыл өкмөт чыкпай атса, областка жазбайсыңар. Жок, ошолор өздөрү тартып келген болуш керек деп кабыл алып калышыптыр да. Эми ушундай кантип болсун айланайындар, ошол айтып койгондо эле ушинте беребизби? Тиги деп койгондо эле кагаз канаки. Мен айтып койгонуна ишенбейм да, сиздин да айтканыңызга ишенбейм. Бухгалтериңердин кебетесин көрбөдүкпү? Бухгалтериңерде кайсы көмүр турат, кайсы кагазы турат? Комиссия жок даже бухгалтериңарда. Октябрда алып келген көмүргө сентябрда акча которуп атат. Кантип? Ким көзөмөлдөйт муну? Ушинтип отурсак анан кийин Кыргызстан өнүкпөйбүз да. Анан бири-бирибизге арыз жазып анан көчөдө жүрөбүз да. Колку келип текшерип койсо, коркутуп атат, текшерип атат, минтип атат, антип атат, кыйнап атат деп. Биз бирөөңөргө айткан жокпуз. Асмандагы айды алып бергиле, күндү алып бергиле, жылдызды алып бергиле, же жаңы велосипед ойлоп таптыла деген. Мыйзамдын ичинде жашайлычы келгиле, болду. 30 жыл тонолдук, таналдык, жок болдук эл. Мамлекет эртең дагы ушинтип кете берсек жок болот. Ошого жеткирбей келгиле мынакей, бир оңололу. Жаңы бийлик келди, бир иш кылалы деген тилек менен жүрөбүз. Биздин башка оюбуз жок, биздин башка тилегибиз жок. Биздин вообще башка максатыбыз да жок. Иштеп койгулачы жок дегенде. Мамлекет кызматкерлери иштегиле да. Рас айлыгын алып атасыңар, башкасын алып атасыңар, мамлекеттин эсебинен пайдасын көрүп атасыңар. Иштегиле да. Иштегиле, контроль, көзөмөл бүттү, башка эчтеке силерден сурабайбыз. Биз бул боюнча болсак бул эрке. Кимге баш ийет ал башка проблема. Мамлекетке баш ийет, мамлекеттик органга баш ийет. Болосо сунушубузду берели. Эгерде тартипке кетип Дисиденс өчүш маселе бар да, баш ийиш боюнча маселе бар. Абдан туура маселени коюп атасыз. Бул жөнүндө мына кыш ОЗП боюнча канча жолу акимибиз өзү чогулуп айтты. Канча жолу чогулуштар өтүп болду. Барды го агай. Агай өзү деле барып атат. Чогулуштар. Көмүрдү тараздан өткөргүлө, сапатына карагыла. Тиипага өткөндө көмүр түшкөндөн кийин андан кийин акчасын которгоду. Барганда укмуш деп келип атат да, туурабы?
Бияктан эми барганда алыска айыл башка дейт да анан укмуштап келет да бергечи. Билим берүү министрлигине карайсыңар, туурабы? Бүгүнкү күндө. Районуна канча жолу келди? Райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысын канча жолу көрдүңөр ушул жерде? 2 жолу. Кайсы убакта келди? Жакып 2 жолу келди. Жок, Жакып 2 жолу келди, замы. Районуна канча жолу келди ушул жерге? 1 жолу басып келди. Келген жок да, туурабы? Туура айтамбы? Районо менен Жакып менен биздин өзүбүздүн министерстводон келди 2 жолу. Райондук билим берүү бөлүмү эмнени карайт? Төй боюн ага баш ийбейби, анын районуна кирбейби? Эми өттүк да эми Муну келсе. конечно карайбыз, силерге Жакып бөлүнгөнбү? Буларда мен куратор бөлүнгөн. Жок, куратор бөлүнгөн. Райондук билим берүү бөлүмү башчысы эмне кылат? Эми келсе керек. Конечно контроль кылыш керек. Райондук билим берүү кече эле бир жума мурда келди. Бирок эми сиздерге жолукпады ошондо келгенде. Жолукпадыбы? Жолуккан жок. Бирок постоянно келет, мына мектептерге баарына келип турат. Кече бир жума болду келгенибизге. Кирбей кетет окшойт да. Силерге өзү башка жерде, туурабы? Башка келип Кесиптик болгон үчүн бизге кирбеген окшойт. Азыр билим берүү министрлигине өттүңөр. Эми алар биз башка нерселерде дагы лицейди бөлүп коюшат да, ошого айткан. Ошого кирбеди. Ар бир районго баш ийсе тез турганы. Биз билебиз баш ийишибизди. Просто олор да айтат. Жанакындай мероприятиялар болсо да кошпойт да лицейди. Лицей кошулбайт, башка болбойт. Прямой. Жок, мына бизде айыл өкмөт 2 жол өткөздүкпү? Баягы 80 жылдыкты өткөздүк, туруу мына иш чарада. Анан дагы ушундай иш чаралар менен